Экинчи саатында жолугушуп атабыз. Экинчи саатта да келген атайын ушундай биздин жакшынакай биздин чыган инсандарыбыз бар. Алардын бири Бактыгул Асанкулова айым келген. Ушундай бактылуу үй бүлө, бактылуу эне, 4 баланын апасы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таң. Жакшысызбы, ден соолуктар? Кайдымкыдай. Кененирээк анан айылыбызда азыр ушундай сонун кылгыякчы кыздарыбыз чыгып жүрөт. Ошо кылгыякчы кыздардын бири. Урматтуу теле көрүүчүлөр. Рахмат. Буга чейин өзүңүз мындай эфирлерде көрүп жүргөнбүз. Анан ортодо эле жок болуп кеттиңиз. Азыр биринчи калың эл менен кенен учурашып алыңызда, андан кийин эфирди улантабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим, баарыңыздарга кутман таң. Амансыздарбы? Жакшысыздарбы? Жакшы буюрса бардыгы тең. Мындай кылалы. Азыр бул кылгыякты көтөрүп алып, ушундай сизди филармониядан, же болбосо дагы башка жерлерден, концерттерден көрүп калдык да. Анан ортодон эле жок болуп кеттиңиз. Анан кайрадан жанданып, кайрадан эл алдына чыга баштадыңыз. Ошол себептерин айтыңыз эми. Рахмат. Ошо буга чейин сиз айткандай баягы филармонияда иштеп, оркестрларда иштеп жүрдүм. Анан ортодо ошо баягы эне болгондон кийин үй бүлөнү да караш керек дегендей ошо төрөп үйдө отуруп калдым. Уда азыр ошо сиз айткандай эми кичинеден баягы кыздарым кичине чоңоюп калды. Жанданып, ошо жеке чыгармачылыкты дагы уже кандай десем, баягы баштайын деп атасыз. Баштайын деп жатабыз. Алдыда көп пландар бар. Анан эми убагы келгенде келебиз, айтабыз дегендей. Ошо азыр бирок үйдө эле отуруп калдым деп айтпайм. Мектепте иштейм. Баягы өзүбүздүн кичине да болсо салымыбызды кошолук, баягы устатынан шакирт өтүптүр дегендей, биз дагы өзүбүздүн баягы эмгегибизди кийинки муундарга жеткирүү, жайылтуу максатында азыр ошо атайын Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатында эмгектенем. Ошо балдарга примадан эле, прима кыяк деген дагы аспабыбыз бар. Ошо прима кыяктан эле бербестен, ошо эки кылдуу кылгыякты дагы баягы эртерээк балдарга үйрөтүү максатында ошо эмгектенип келем. Балдарга ошо кылгыяктын күүлөрүн үйрөтүп, эртерээк өздөштүрүп алса деген изги тилегим бар да. Жакшы. Эми көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Ошо кылгыякты колго алып келгенден кийин ушундай калың элге кайсысын эмнеден чертип баштап бересиз, ошондон баштайлы. Макул. Биздин элдиккүү чыгармаларыбыз көп. Ошо Мураталы Кренкеев атабыздын варианты деп коет го, ошо үлгүсү, ошо варианты боюнча тартып берейин. Азыр кылгыякты чертип ырдап атышат да. Анан сиз деле ырдап кете берсеңиз болот. Ооба, ырдап дагы тартып атышат. Негизи бизде чыгармаларда бар күүлөр, ошо ырдап, кошо тартыпчы кыяк менен. Ошо эми буюрса келечегиз алдыда дегендей. Буюрса, 4 жылдан кийин кайрадан жаңы баштадыңыз да. Ооба. Мен таштап койгон жокмун, үйдөн баягы все равно сагынат экенсиң да. Үйдөн отуруп алып тартам. Кээде куса болгондо, кээде аябай жакшы маанайда болгондо да ошо кылгыякты аябай тартканды аябай эс алам да. Ошо. Анда баштадык. Азыр сиздерге ошо Мураталы Кренкеевдин Кош кайрык деген чыгармасын тартып берейин сиздерге.
Ой, баракелде. Сонун. Эми бул кылгыяк жөнүндө кенен ар кимдики ар кандай экен. Кээ бирөө темири кошулбайт дейт. Анан ушундай кылдары болсо гүлүк аттын куйругунан жасалат дейт. Угуп калганыбыз бар да. Сиздикичи? Эми кылгыяктын өзүнүн тарыхы бар деген, өзүнүн уламышы бар дегендей. Негизи менин колумда азыр мүйүз кыяк болуп турат. Өзү кылгыяк багы өрүктөн жасалат да. Өрүктөн жасалат. Үнү дагы коңур аябай жакшы болот өрүктөн. Анан эми баягы уламыш бар да, бизде баягы Кыргызда баатыр болгон дейт. Анан баатырдын баягы баатырдыгын ашырып турган ошо гүлүгү, аргымагы баягы ошо немеде согушта окко учурап, анан баягы ошо атын жоктоп ыйлап, анан ошо атын баягы элесин унутпайын деп, жүрөйүн депчи, элесин унутпай жүрөйүн деп, ошо атынын баягы жалынын кесип алып, анан жыгачтан баягы аттын башынын түзүлүшүндө жасап, ошо атынын ошо куйругунун жалын ошо жыгачка тагып алып, ошону баягы атын жоктоп жүргөн да. Ушундай бир уламыш бар да. Ошо анан баягы кылгыяктын бүт эле ошо бул жагы дагы аттын жалынан, бул жагы да аттын жалынан. Анан ушундай уламыш бар да бизде. Бул айтылып келген уламыш ушундай. Айтылып келген. Жакшы экен. Эми сиздин чыгармачылыкка кайрылалы. Бүгүнкү бизге ушундай чакырылып келгениңиздин жакшы бир себеби бар экен. Өзүңүздүн ушундай 4 жылдан кийинки кайрадан жаңыдан ушундай шоу чөйрөсүнө ушундай жакшы кадам таштап, анан жакшы бир клип тартып келиптирсиз. Ошол жөнүндө да айтып өтүңүз. Каяктан тарттыңыз? Чыгармачылыгым ошо токтоп калды деп, өзүм деле баягы жылдыз болгум келет, же болбосо мен муну кыйраткым келет деп айткым келбейт. Баягы чыгармачылык инсан болгондон кийин бул ошонун дагы баягы бизге түрткү болот окшойт го. Баягы сиз айткандай жоголуп кетпегендей болуп, кээде ошо илхом дегендей келгенде ошо тарттыргым келет экен, баягы тартып айтып атпаймынбы, ошо жөнөтүп үйдөн дагы тартып калам депчи. Ошо анан чыгармачылыгымда буюрса ошо кээде ошентип чыгып турайын деп өзүм ошо аракет кылып, кичинеден болсо дагы бул эми баягы клип тарттырдым дегенде кандай десем, бул студийный эле болду. Өзү чыгарма мурун эле бар болчу, өзүм баягы мурун иштеп жүргөн учурда эле жаздырып, студияда жаздыргам. Анан баягы ошо үйдө отуруп калып, ал да уктап калды да, мындайча айтканда. Ал да отуруп калды да. Ооба. Анан ошол чыгармам бар эле, ушунда бир багын ачып дегендей, багын ачып коеюн деп, баягы ошо студийный кылып эле жасаттым, тарттырып, ошол. Буюрса алда дагы пландар бар. Бул өзүңүздүн чыгарма ошондо? Бул өзүмдүн, жок, өзүмдүн эмес. Бул деген чыгарма Эргүү деп аталат. Азамат Отунчиев замандашыбыз. Ошол инсандын чыгармасы. Өзү да кылгыякчы, баягы көп биздин чыгармачылык адамдарга көп салымын кошуп, ал дагы ошо чыгармаларын арнап келет бизге, ошол. Жакшы. Эмне эле 4 жылга чейин жок болуп кетти деп атса, бир эмес үчөө бар экен да ал жакта. Ошондо 2 бала, анан бир чыгарма. Азыр ошо клипти көрүп алалы, андан кийин уланталы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр ушундай жаңы клиптин бет ачары болсун. Бактыгул айымдын жакшынакай бир жаңы тарткан клипине баарыбыз тең көз салып көрөлү дагы, андан кийин эфирди улантабыз. Аябай бизде Эргүү алып алып, сонун клипти көрүп аткан чагыбыз болчу. Аябай чындыгында жакшы клип болуптур. Бул биринчи клип ошондо сиздики, Ооба, биринчи клип болуп калат. Буга чейин, мисалы үчүн, ушул чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө канча жыл болду?
Чындыгын айтсам, чыгармачылыкта мен өзүм баягы Мукаш Абдыраев атындагы мектепти бүткөндөн кийин Калыймал Асанов атындагы консерваторияга тапшырдым да. Анан аяка 2003 тапшырдым. Ошондо 2004-жылдан баштап иштеп баштадым десем жаңылышпайм да. 2004-жылы ошол филармонияда Карамолдо Орозов атындагы оркестрине киргенбиз. Ошол жылдан баштап эле чыгармачылык менен жүргөн инсандарданбыз да. Оркестрде иштедим, ансамбльдарда иштедим. Ошондо 2004 16 жыл болуп калды го, калп айтпасам. 4 баланын апасы деп атабыз. Анан өзүңүз жолдошуңуз жөнүндө. Жолдошум дагы искусствонун адамы. Ал дагы театр жаагында, театр жаатында иштейт. Режиссер, актер деп да айтсам болот. Ошо актерский да бүткөн, кийинчерээк режиссерский деп бүтүп, ошо режиссерский театр жаагында пьесаларды ар кандай эмелерди коет. Анан жана ошо биздин ошо Устат Шакирт борборунда дагы иштейт. Чыгармачылыкка каршы эмес экен да сизге. Өзү режиссер болсо, 16 жылдан бери биринчи жолу клип тартып берген себеби эмнеде? Буга чейин тартпай. Билбейм, андан деле эмес. Баягы биз кандай десем, мисалы эртең мененкиси, например, мисалы филармонияда иштесек түштөн кийин мэриянын оркестринде иштеп дегендей баягы тиги жумуштан бул жумуш деп жүргөн учур болсо керек да. Баягы өзүбүзгө жеке чыгармачылыкка баягы көп көңүл бурбагандыкпы дейм, билбейм. Бирок баягы ошо убактыбыз тарыраак болчу окшойт го. Жакшы экен. Кийинки чыгармаңыз атайын дагы эмне деген? Атайын кылгыякты көтөрүп келгенден кийин бул кылгыякты көрүп үнүн угуп суктанбаган биздин кыргыздар жок. Баардыгы тең кызыгат, баардыгы тең суктанат. Бул өзгөчө. Ооба, өзгөчө. Ошондуктан бир чыгарма ойноп бериңиз. Ойноп берейин. Эми бизде деген кылгыяк күйлөрүндө көбүнчө биздин жаратылышка таттуу мамиледе эмеспи? Биздин негизи эле кыргыздын аспаптарычы. Анан ошол эле кылгыяктагы жаралган күйлөр дагы ошол биздин жан жаныбарларга табигатын сезип, ошону туюп, ошондон анан баягы күйлөр жаралган да. Анан мисалы ошол эле ак кунун учушу, ошол эле ат кетти, ошол эле топ жылкы, тизгингүү деген чыгармалар баягы биздин жаратылышка бүт баардыгы байланган да. Анан ошондой эле дагы биздин чыгармаларда сүйүү жөнүндө дагы чыгармалар бар. Ошол эле азыр тартып берейин деген Жусуп менен Зулайканын сүйүүсү да, мындайча айтканда ошол чыгарманы тартып берейин. Ал сүйүү жакшы да. Ооба.
Баракелде. Эми бул жакта биздин көрүүчүлөр деле сиздин баягы ушундай чертип аткан образыңызды карап эки кишинин сүйүүс экенин түшүндүк, бирок эмнени чертип атканыңызды көп түшүнбөй калдык окшойт. Азыр болсо мындай кылалы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир кичине жардамалык тынык болсун. Залина Касымовага да чоң рахматыбызды айталы. Анткени ушундай сиздин да кыл кыягыңызды көрүп, биз да ушундай биздин режиссерлор тигил жактан ушундай кыл кыяк жөнүндө жалпы элибизге ушундай дагы ушундай таң казалап таанытып атканына чоң рахматыбызды айтабыз. Башынан баштап келатабыз да, биз мисалы үчүн сиздин үй бүлөңүз тууралуу, сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө болду. Андан сырткары дагы бизде сиздин шакирттериңиз жөнүндө. Мен Мукаш Абдыраев атындагы мектепте эмгектенем деп айтпадымбы? Ошол мектепте 2015-жылдан бери эмгектенип келем. Окуучуларым болсо быйыл 6-класс болуп калды. Мен өзүмдүн 1-класстан баштап окуткан окуучуларымды айтсам. Биз окуучуларым буюрса жакшы, мен ошол мугалимдик жактан да өзүмдү сынап көрдүм. Буюрса окуучуларым алдыда жакшы конкурстарда алдыңкы орундарды ээлеп келет. Мисалы, эл аралык конкурстарда да катыштык. 2018-жылдары ошо Алматыга барып, Ахмет Жубанов атындагы конкурс бар, биз үчүн аябай өтө маанилүү да. Ошол жактан дагы бир окуучум 3-орунду алган. Ошол окуучум быйыл 2-орунду алды да. Жакшы. Бул чоң ийгилик да биз үчүн. Сиздин эмгек. Биздин мектеп үчүн да чоң сыймык десек жаңылышпайм. Анткени Жубановдон орун алып келди деген бул биздин мектеп үчүн дагы жана мен үчүн дагы аябай чоң сыймык. Ошо. Канча окуучу бар? Менин окуучум азыр 12 окуучум бар. 12 окуучуман ошо багы аябай орусча активный окуучуларым ошо 5-6 бар. Аябай конкурстарга катышып келишет. Мисалы, ошол Жубанов эле эмес, Москвадагы Magic Muse деген конкурстарда дагы, эл аралык конкурста дагы 2-, 3-орунду жана 1-орунду алды окуучуларым. Дагы бизде болгон багы бизде балачак 2020-2021 фестиваль конкурста дагы окуучуларым 1-, 2 орундарды ээлешти. Жакшы. Сиз бул кыл кыяктан башка дагы кандай ошондой инструменттерди ойноппу? Өзүм ошо кыякчы болгон кыякчымын да, например, мен өзүм Абдыраевда окугандан кийин прима кыяк жана 2 кылдууну да өздөштүрүп келдим. Ошол эле консерваторияда окуп жүргөндө 2006-жылдары болуп калат. Ал кезде Устат шакирт борбору дагы бар болчу, азыр деле бар. Бирок ал кезде биз окуучубуз да. Студенттер окуучулар окуучу. Ошол кезде мен дагы багы өзүм барып, мен дагы окуйт элем деп баргам Устат шакирт борборуна. Ошол жактан мисалы 2 кылдууну дагы кененирээк деп айтсам болот. Кененирээк ошо Бакыт Чытырбаев агайдан үйрөндүм көп чыгармаларды. Агайдын дагы эмгеги зор. Ошондой эле ошо Устат шакирт борбордо ошо Ооз комуз, жыгач Ооз комузду дагы ошол Устат шакирт борборунан үйрөндүм. Мугалимим Акыл Касаболотов агай болду. Ошол агайларымдын да эмгеги зор. Эң эле ошо устаттардан айта кетчү нерсе, баягы мектепте дагы, консерваторияда дагы ошо өзүнүн салымын кошуп келген өзүмдүн мугалимим Бактыгул Асанкулова деген бар. Азыр дагы мектепте дагы эмгектенет, консерваторияда да эмгектенет. Ошол адамдын салымы зор деп айтсам болот. Жакшы. Негизи
Биздин студияга келгенден кийин 3-4 чыгарма ойнойт да. Ар бири. Жолсо ырчылар келгенде ушундай 3-4 жолу ырдап беришет. Анан өзлөрүнүн ушундай кенен өзлөрү жөнүндө элибизге айтып, өзлөрүн кенен тааныштырып кетишет. Анан сиз 2 чыгарма ойнодуңуз, буга чейин. Үчүнчүсүнө өтөлү, себеп дегенде азыр бул жактан жазып атат, элибизге дагы белгилүү инсандардан бар. Ушундай чыгармачыл чөйрөдө, ошондой эле бизнес жолунда жүрүп, көптөгөн элибизге кызмат кылып, канча деген элдерге жардам берип, ушундай чыгармачылык чөйрөсүндө жаңыдан өсүп көтөрүлүп бараткандарга дагы түрткү болуп, ошолордун жолуна дагы өйдө карай чыгып кетсин деп ушундай тепкичтерди салып берип жүргөн Таллай Стамов деген агабыз бар. Ошо Таллай Стамов аганын бүгүн ушундай туулган күнү экен. Таллай аганын ушундай туулган күнү менен куттуктайлы дагы. Сиз жакшы бир чыгарма ойноп берип койсоңуз жакшы болот эле. Таллай Стамов агай, туулган күнүңүз кут болсун деп туруп баштай берсеңиз болот. Макул. Анда агайыбыздын туулган күнү куттуу болсун. Өмүрлүү, бактылуу, бак дөөлөттүү карылык көрсүн. Бардык жакшылыктарды каалайм. Оорубаңыз, үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуз. Сизге ушул чыгарманы эмне деген чыгарма ошондо? Таллай Стамов өзү угуп калса анан макул. эмне деген чыгарма айтты деп. Эки жорго деген чыгарманы Сайт Бикмуратовдун өзү. Кабыл алып коюңуздар. Барекелде. Мында урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта жалпы Пирамида телеканалынын атынан, ошондой эле Бактыгул айымдын өзүнүн атынан эки жорго деген чыгармасы, ушундай чыгармасы бүгүнкү туулган күн ээси Таллай Стамов агабыздын туулган күнүнүн урматына Таллай ага дагы да болсо туулган күнүңүз кут болсун, оорубаңыз, көп жашаңыз, ар дайым эле ушундай элибизге кызмат кылып, ушундай Кыргызстандын дагы бир бурчун чоюп жүрө бериңиз демекчибиз. Эми биз ар бир этап менен келе атабыз. Кийинки эми сиз 4 жылдан бери ушунча биринчи кайра ушундай жанданып аттанып баштагандан кийин эми алдыга койгон максатыңыз жөнүндө? Алдыга койгон максаттарым жөнүндө болсо, пландарыбыз көп. Буюрса алдыга койгон максаттарыбыздын бири бул бир кесиптешим Курманжан деген бар. Кылгыякчы тоже Камбаркан этнографиялык ансамбльде чогуу эмгектенебиз. Ошол кесиптешим менен чогуу биргеликте дуэт
болуп чыксакпы деген ойлорубуз бар. Эми буюрса ал чыгармаларыбыз да даяр болгондо ошо күбө болосуздар дейм. Алдыга койгон максаттарыбыздын бири ошол. Экөөбүз баягы дуэт болуп, чогуу кылгыякты чогуу даңазалап дегендей. Туура. Ошо элге тартуулайбыз деген оюбуз бар. Жана бир клип тартып келип, эми бул жөн гана студийный деп калдыңыз, э? Студиянын ичинен тартылган деп. Эми мындай, ушундай жанакы Залина Касымова айын тарткандай, балким да сиздер дагы ушундай чоң масштабтагы тартайын деген ой барбы? Буюрса, баары алдыда деп коет го. Буюрса, оюбузда бар. Бардык эле каражат дегенге такалып калып атпайбы? Анан эми оюбузда бар. Сиз айткандай масштабдуу, аябай көлөмдүү кылып тартабыз буюрса. Максаттарыбыз көп эле. Жолдошуңуз режиссер деп калдыңыз, Ал жактан да. Мисалы үчүн режиссерлордун ушундай чыгармачылык жаатта жүргөн жубайлары сөзсүз түрдө киного тартылат. Анан сиздики эмне болуп атат? Мен жолдошум баягы кино тарта элек. Кино жаатында эмес, ал баягы театр жагында спектакль. Аралаш эми болгондо кино тарта элек, билбейм. Ал жагын айта албайм. Эми көрө жатарбыз го, бирок эми ким билет. Өзүңүз деле мындай жөнөкөй токтогуз айым экенсиз. Анан эгерде сизге ошондой образ жарат деп жолдошуңуз сунуштап калса, кандай киного тартылат элеңиз? Сөз түрдө мындай аябай жакшы кыздын ролун ойнотуп береңиз. Ошондойго. Мага больше көбүнчө ошо терс эмес, наоборот, мындай оң каарманды ойногондор жагат да. Баягы фильм көргөндө дагы, кино көргөндө дагы билбейм, баягы оң каармандар все равно мындай жүрөккө эме болот го. Кандай десем, жакын болот дегендей. Театрда ошондой режиссерлор көп окуйт деп айтат. Китепти. Ооба. Сиз болсо нота окуйсуз көбүнчө. Өтө көп окуйм да. Нотаны. Анан дагы изденесиз. Чындыгында. Анан экөөңүздөрдүн мүнөзүңүздөр кандай келишет? Сен китепти ары окуп кой, мен комуш жерде жок, андай жок. Мен да китепти жакшы көрөм. Болгондо ошо биз баягы мектепте окуп жүргөндө баягы мугалимден да зависит этип турбайбы? Мындай көп нерсе мугалимден дагы болот экен. Мындай өзүмө баа берип калам. Ошо мектепте көп китеп окубаптырмын депчи. Анан азыр колум бошосо китеп окуганга аракет кылам. Көп китептерди окуганга аракет кылам. Эми сиз айтып атпайсызбы, нотабы же китеппи дегендей. Нотаны кааласаң да, каалабасаң да окуганга туура келет. Жумушта, кайсы жерде болбосун, нотаны окуйбуз күндө эле. Жумушта. Азыркы балдар кандай окуп атат? Чыгармачылыкка көз караштары кандай? 4 жылдан бери кандай болуп калыптыр? Көз караштары жакшы. Балдардын жеке мен баягы сабак берген жакта айтсам, жакшы, акылдуу, зээндүү кыздар, окуучуларым. Баягы алдыга умтулган окуучулар. Буюрса, алар дагы баягы өзүмдүн мындай тилегим бар. Баягы устатынан шакирт өтүптүр дейсиз го, ошондой эле мен шакирттерим дагы баягы бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүн кыдырып, жакшы кыякчылардан болсун каалайм да. Азыр чындыгында дуэт деп коелду. Мисалы үчүн бир кыз бир айым кылгыяк чертели деп атасыздар. Бул дагы кадимки модага айланып калды деп койсок болот. Мода деп бул жалпы тилден айтыла берет да. Анан балким бир башкача стилде чыгайын деген оюңуз барбы? Эми башкача стилде аны көрө жатарбыз. Болгондо баягы дуэт дегенде, мисалы, бир күнүн үстүнө дагы экинчи голос кошулуп атат да. Мисалы, эки голос менен ойногондо, баягы жалгыз ойногонго караганда эки аспаптын үнү жакшыраак угулат да. Бул дагы эми билбейм, бул дагы жакшы го.
Багы эми биз жеке монтип ушинтип тартып жүрө беребиз да, каякта болбосун, ушундай ансамбль негизи жок го эсели да. Анан ошону дагы баягы жандандырып, баягы элдерге пропагандалоо, жайылтуу кылалы деп жатабыз буюрса. Мурда биздин ошо комузду, мисалы үчүн жанакы фольклордук кырларга эле кошкон да. Азыр болсо мындай эле элдер бийлей турчу шаңдуу кылып кошуп атат да. Ошондой эле мисалы үчүн кылгыяктын дагы мисалы үчүн жана скрипка. Эң эле оор аспап деп коет, аны дагы үйрөнүш өтө татаал дейт. Ошондой эле кылгыякты да ошентип айтат. Ооба. Анан балким ушундай иштер дагы мындай эстрадага салып, бир башкачараак кылып. Эми музыка болгондуктан кийин бунун түбү жок да. Балким сиз мындай ошондой өзгөчөлүк менен чыгасыз дейм да. Башкача стилде. Жок, азырынча башка стилде чыкпай турабыз. Баягы биринчи өзүбүздүн нукура чыгармаларыбызды тартып, ошо нукура биздин өзүбүздүн ойноло элек, например, мисалы, көп да чыгармаларыбызчы. Ошолорду биринчиден болуп баягы ойноп, тартып, элге тартуулап, анан кийинчерээк сиз айткандай мүмкүн дагы бул ал жагын дагы карап көрөбүз. Өзүңүз да күй жаратайын деп атасызбы? Билбейм, кээде илхомдор келип кетет. Кээде. Анда да кандай илхомдор келип, мындай болот го, мындай кичинекей кайрыктар да. Ошол кичинекейден башталат. Сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Ишиңизге ийгиликти айтабыз. Азыр эркин микрофон берели. Жалпы элибизге эми 4 жылда мен жок болуп кеттим, эми кайра келдим. Мындан кийин сиздерди таштап кетпейм деп. Айта берсеңиз болот эми. Жалпы кыргыз элиме аманчылык каалайм. Бейкутчулук, токчулук, элибизде тынччылык болсун, жерибизде да тынччылык болсун. Кыргыз эли аябай улуу калк келет. Биздин баягы айтып атпайсызбы, баягы кылгыяк деп, мен мисалы ошо кылгыяк көтөрүп жүргөн, баягы биз ошо маданиятты көтөрбөсөк, маданиятка салым кошпосок болбойт. Ошондой эле бардык кыргыз инсандарга ар ким өзүнүн кесибин сүйүп жүрөсүн каалайм. Барго мен акым аянам аз, анан мындай тигиндей деп, анан эми баягы биз ага деле карабайт экенбиз. Баягы болгон сүйүүбүз менен, болгон патриоттуулук менен баягы эмгек кылып келебиз. Ошол кыргыз элиме эмне демекчимин? Аманчылык, бейкутчулук, молчулук, токчулук, тынччылык болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Эми бул жактачы биздин жалпы көрүүчүлөр бул балага келген ырчылар деле 3төн ашпайбы деп ойлоп калышпасын. Дагы бир чыгарма деп жатасызбы? Эми кийинки келгенде буюрса, кийинки келгениңизде мындай жакшылап даярданып, анда башкача бир 4-5 чыгарманы анан окуучуларыңыз менен чогуу келиңиз деп чакырабыз. Окуучуларым буюрса жакшы. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай таң эртеден келип, ушундай бизге жалпы элибизге ошо кылгыяк жөнүндө, кылгыяктын баяны жөнүндө, анан өзүнүн чыгармаларын тартуулап берген үчүн Бактыгул айымга да чоң рахматыбызды айтабыз. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиздер ушундай бүгүнкү күндө дагы жөн отурбастан ар бириңиздер дагы ушундай иш кылып аткандардын ишине ийгилик, той берип аткандардын тойлору тойго улансын. Туулган күн ээлери Талла Эстамов агабызды дагы куттуктайбыз дагы бир жолу туулган күн, ошону менен бирге жалпы туулган күн ээлери туулган күнүңүздөр да кут болсун. Эч ким эч убакта оорубасын. Жашооңуздарда жалаң гана жакшылыктар болсун деп тилек кылалы. Баарыңыздар менен дагы көрүшкөнгө чейин амандык каалайбыз. Таң эртеде мен дагы 8ден ушундай 2 саат бою эфирден Нурмат Абыкеев болдум. Көрүшкөнгө чейин бар болуңуз.